Audio Jungle. Кандай инсан ийгиликтүү инсан деп ойлойсуз? Билесизби? Ийгиликтүү инсан бир гана тобокелчиликке барган инсан ийгиликтүү боло алат экен. Ал эми бүгүнкү биздин 33 суроо 3 мүнөт рубрикабыздын коногу ийгиликтүү ырчы жигит Макс Садырбеков. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандайсыздар? Кутман күн, саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кош келдик. Жакшы, рахмат. Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Дагы бир жолу алгач мезгил оюнунун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Сизде болсо 3 гана мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку гана калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде жооп берсеңиз, аткарбайсыз. Даярсызбы? Демек, тапшырманы таштай кете алам, Утуп кетсем. Мен биринчи суроом бул бат-баттан жооп бериш керек турбайбы, Ойлонмой жок. Шак-шак. Ооба, жок, билбейм деген болбойт. Болгону сиз суроолорго так жооп беришиңиз керек. Эгерде Алдаса болобу? алдаса, албетте болот. Сизге ал жагынан уруксат берели. Бүгүн Макс кайсыл суроолордон алдайт экенин сиздер менен биз биргеликте чечебиз. Анда баштадык. Досторумдун жаңы клиптерин көргөндө Сыймык. өзгөчө чыгарма жаратыш үчүн Оригинал, креатив керек. максатты максат кылган, Максат. Аселдин көйнөгүнүн баасын көрүп алып Мен кыйналдым. нон-стопто жүргөн кезде Саякат. азыркы ырчылардын максаты Ырчылар максаты хит жаратуу. радио менен теленин айырмасы. Радиодо угасың, теледе көрөсүң. Кыргызстан мен үчүн Менин мекеним. кийинкиси суроолор. Достон кандай учурда кечип кетүүгө болот? Сени алдап ийгендеби? Алдаганды жаман көрөм. Сүйлөшкөн кызыңыз бар экенин билебиз. Анын кайсыл жери сизге өтө жагат? Бүт жери өтө жагат. Чындыгында жан дүйнөсү, көз карашы бардык жери. Бетиңизге кандай кремдерди колдоносуз? Азыр колдонбойм, эчтеке колдонбойм. Бир жолу колдонуп көрүп ошондон кийин колдонбагам. Доктурга акыркы жолу качан баргансыз? Акыркы жолу тиш докторго баргам, бир жума мурун. Үйлөнүп көрмандарды жоготуп алуудан коркосузбу? Жок, андай коркпойм. Мен оюмча чыгармачылыктын өзүнүн көрмандары болуш керек. Кимден катуу таяк жегенсиз? Чындыгында катуу таяк жеген учур болгон эмес, ар дайым мындай качып кеткенге аябай жакшы болчумун да. Шак мындай тибе калчу. Өзүнчө эле бир удачам бар болчу. Сүйүүгө ишенсе болот деп мени бир сөз менен ишендириңизчи. Сүйүүсүз өмүр болбойт. Келиңиз, кайсыл акыркы чыгармаңыздын бир сабын айтып бериңиз. Бир өзүңө күндөн күнгө күчөйт сүйүү. Кийинкиси Инстаграмдагы комментарийлер. Ушул бала жаман жагат да. Жакшы. Бар Ушул образда киного тартылса болмок экен. деген комментарий жок. Карызымды качан бересиң? Качып жүрөт экенсиң го чиркин. Жок, кандай да жок. Нон-стоптон кеткенден кийин өчүп калды. Болушу мүмкүн. Сени көргүм келбейт. Болду, токтотчу. Андайлар дагы бар. Чымыны бар бала экен. Андайлар дагы бар. Экөө биринен бири ашып турго. Бар. Ичиң тар, начар бала экенсиң. Жок. Тура. Кийинкиси макалдуулаңыз. Эл оозунда Тамак бар. барчылык жарашып турат. Жокчулук жарашпайт. Ашып турат. Бала баккандык эмес, Эне баккандык. тапкандыкы. Корккондон. Мен оюмдан келгенди айтышым керек. Тура. Корккондон жүрөк жарылбайт. Коркпо. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей коркпогула. Силер дагы коркпогула. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Макс. Билесиңерби, канча суроого жетишти? Сиз 28 суроого 3 мүнөттө жетиштиңиз. Демек сиз утулдуңуз. Эмнеге утулдук? Сиз
33 суроого эмес 28 суроого жетиштиңиз. Жана бир жеринен силер суроону аябай эле көп убакыт берип койдуңар. Тамаша. Чынын айтсак, Макс жана башында айткан, алдаса болобу деп, бирок биз билдик кайсыл жерден алдаганын. Мынакей, анда алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы, кийин ал тапшырманы чогуу биргеликте аткарабыз. Кийинки конокко буга чейин мен аткарбай алган тапшырманы ошол конокко аткарайын. Буюрса ал ороз эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ойлойм. Эгер ороз болуп калса, анда сиз менин чыгармаман бир чыгарма аткарып беришиңизди суранам. Мынакей достор, биз тапшырманы көрдүк. Ал эми бул тапшырмадагы тилекке каршы коногубуз орозо болуп калгандыгына байланыштуу Нурлан Насиптен бир жакшы чыгармасын аткарып бермекчи. Даярсызбы? Албетте даярбыз. Нурлан. Нурлан Насип кеттик. Менин да сүйүм ушундай. Сенин да сүйүм ушундай. Все. Болду. Нурлан байке, болду. Рахмат сизге. Мынакей, эң негизгиси жүрөктөн болду. Ал эми сиз кийинки коногубузга жүрөктөн кайсыл тапшырманы калтырасыз? Кийинки эме кылсын. Шпагатка отуруп берби. Оңой элеби? Менин оюмча. Оңой эле, мындай болушунча максималдуу аракеттенсин. Кыз эмеспи? Анда биз сиз үчүн мырза чакырганга аракет. Ооба, мырза чакырып туруп, шпагат, анан мостик. Менден салам айтып койгула, анда спорт чеберчилигин көрөлү да. Чеберчилигин көрүш керек. Ошондо отжимание кылсын. Бир менин оюмча бир 30 жакшы, мында зараз бир кылганга 30. Анан эме болушунча шпагатка отурсун, анан мостик туруп көрсүн. Болду, ошо 3. 3 тапшырма. Сиз ошону кылып көрбөйсүзбү? Чö мен тапшырма берип атам. Мынакей. Болду. Демек, биз кийинки коногубузга бул тапшырманы аткартышыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен биргеликте болуңуздар. Кызматта мен Мира Абдылдаева болдум. Кийинки сонун эфирден амандашканча сак саламат алыңыздар. Audio